Бүткүл дүйнөлүк футболду башкаруу үчүн бирдиктүү уюм түзүү зарылдыгы 20-кылымдын башында эл аралык футбол мелдештеринин санынын өсүшү жана популярдуулугу менен айкын болгон. Ошондо 1904-жылы 21-майда Парижде FIFA уюму түптөлгөн. Эгерде силер футбол көрсөңөр, футболго кызыксаңар, анда жашооңордо FIFA, UEFA, AFK дегенге окшогон терминдерди кезиктиргенсиңер. Бул терминдер эмнени түшүндүрөт? Булар футболдо кандай кызмат аткарышат жана дагы башка ушуга окшогон суроолорго мен силерге бүгүн ушул видеодо жооп берем. Жана дагы кененирээк булар бири-бири менен кандай айырмачылыктары бар экенин айтып берем. Бул уюмду Франция, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Швейцария өлкөлөрү биримдикте түзүшкөн. FIFAнын биринчи президенти француз Робер Герен болгон. FIFA бул өз ара дагы 6га бөлүнүп кетет. Булар ар бир континент өзүнчө конфедерация болуп бөлүнүшөт. Алар: CONCACAF бул Түндүк Америка, CONMEBOL Түштүк Америка, CAF Африка, AFK Азия, UEFA Европа, OFK бул Океания өлкөлөрү болуп бөлүнөт. Ар бир континенттеги курама командалар же клубтар өздөрүнүн конфедерациясында ойносу керек. Бирок географиялык жайгашуусуна карабастан башка конфедерацияда оюн көрсөтүп жүргөн клубтарды, курамаларды дагы көрүп жүрөбүз. AFK конфедерациясынын территориясында жайгашып, бирок башка конфедерацияда оюн көрсөткөн курамаларга Азербайжан, Грузия, Орусия, Түркия жана Казакстан кирет. Булар УЕФАга мүчө курамалар болуп эсептелет. Бирок 2001-жылга чейин AFKнын курамында болушкан. Ошондой эле УЕФАнын тизмесин Кипр жана Армения да толуктайт. Израиль жакынкы чыгыштагы коңшуларынын көп жылдык бойкотунан кийин 1994-жылы УЕФАга мүчө болгон. УЕФАга кирген акыркы өлкөлөр булар: Черногория 2007-жылы кошулган, Гибралтар 2013 жана Косово 2016-жылы УЕФАга мүчө болгон. AFK Азия футбол конфедерациясы дүйнөлүк футболдун 6 континенттик конфедерациясынын бири. Азия чөлкөмүн жана Океаниянын бир нече штаттары менен аймактарын камтыйт. 1954-жылы 8-майда Манилада, Филиппин өлкөсүндө 13 өлкөнүн өкүлдөрү тарабынан негизделген. AFKнын биринчи президенти Серло Манкан болгон. AFKнын штаб-квартирасы Куала-Лумпурда, Малайзия өлкөсүндө жайгашкан. Учурдагы президенти 2013-жылдын 2-майынан бери Шейх Ибрагим Аль-Халифа. AFKга 47 мүчө өлкө кирет. Алар аймактык зонага бөлүнгөн жана тиешелүү федерацияларга кирген. Батыш, Борбордук, Түштүк жана Чыгыш Азия болуп бөлүнгөн. AFK уюштурган негизги турнирлер: курама командалар арасында Азия кубогу, клубтар арасында жыл сайын өтүүчү Азия чемпиондор лигасы жана AFK кубогу. Ошондой эле футзал боюнча AFKнын клубтук чемпионаты. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугун алкагында AFK финалдык турнирге 8 кепилденген орунга жана 1 кепилденбеген орунга ээ болот. AFK өкүлдөрү дүйнөлүк чемпионаттын финалдык турнирин бир жолу өткөрүшкөн. 2002-жылы аны Япония жана Корея Республикасы биргелешип өткөрүшкөн. 2022-жылы AFK үчүн Катар кийинки дүйнөлүк чемпионатты өткөргөн. Австралия 2006-жылдан бери OFKнын ордуна AFKга мүчө болууга уруксат алган. Австралиянын командасы Океаниядагы башка командалардан күчтүүрөөк. Бул дисбаланстын айынан Океания дүйнөлүк чемпионатка болгон тандап алуу оюндарында эч кандай мүмкүнчүлүк алган эмес. OFK Океания футбол конфедерациясы. Бул уюмду түзүү идеясы Токиодогу 1964-жылы өткөн Олимпиада оюндарынын учурунда пайда болгон. Талкууну ошол учурдагы FIFA президенти Сэр Стэнли Роуз жана Австралия менен Жаңы Зеландиянын футбол федерацияларынын жетекчилери алып барышкан. Буга Азия футбол конфедерациясы аталган өлкөлөрдү өз катарына кошуудан баш тартканы себеп болгон. OFKнын чыныгы негиздөөчүсү Жаңы Зеландиялык Чарльз Демпси болуп эсептелет. Ал конфедерацияны түзүүдө, уюштуруу документтерин чогултууда жана FIFAнын конгрессинде негизги ролду ойногон. Анда OFK расмий түрдө бекитилген. Негиздөөчүлөр 4 улуттук федерациянын өкүлдөрү болгон: Австралия, Жаңы Зеландия, Фиджи жана Папуа Жаңы Гвинея. Жаңы Зеландиялык Уолкли биринчи президент болуп шайланган. OFKнын курамында 14 мүчө өлкө бар. Анын эң чоң өлкөсү Австралия. 2006-жылы Азия футбол конфедерациясына кошулган. OFKнын алкагында өткөрүлүүчү негизги турнирлер: OFK улуттар кубогу, Тынч океандарынын футбол турнири, OFK чемпиондор лигасы. FIFA боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында OFK финалдык турнирге бир орунга укуктуу, кепилдиксиз. Океаниянын мыкты командасы плей-оффто башка конфедерациядан атаандашы менен беттешет. 2006-жылы Германияда өткөн дүйнө чемпиондугунун 1-8 финалына чыккан. Австралия курамасы ал убакта AFK конфедерациясына кошула элек болчу. OFK өкүлдөрү дүйнөлүк чемпионатты өткөрүүгө бир гана жолу арыз беришкен.
Австралия 1970-жылы. Африка футбол конфедерациясы. Уюмду түзүү боюнча алгачкы сүйлөшүүлөр 1956-жылы 7-июнда Лиссабондо, Португалияда болгон. 1957 Хартум шаарында 4 улуттук федерациянын Египет, Судан, Эфиопия жана Түштүк Африка Республикасынын өкүлдөрү тарабынан негизделген. Уюмдун штаб-квартирасы алгач Хартумда жайгашкан, бирок өрт чыккандан кийин ал Каирге, Египетке көчүп кеткен. 2002 жылдан бери КАФтын Египеттин Медина Ситат Октобер шаарында жайгашкан. 1957 жылы КАФтын биринчи президенти болуп Абделазиз Салем болгон. Анын урматына улуттук командалар арасында ойнолуучу негизги континенттик кубок Африка улуттар кубогу 1957 жылдан 1978 жылга чейин анын атын алып жүргөн. Азыркы президенти болсо Ахмад Ахмад. Африка футбол конфедерациясы 56 мүчө өлкөнү 6 аймактык зонага бөлүштүрөт. Африка футбол конфедерациясы тарабынан уюштурулган негизги турнирлер бул улуттук курамалар арасында: Африканын кубогу, Африка мамлекеттеринин чемпионаты, клубтар арасында КАФ чемпиондор лигасы. ФИФА боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында КАФ финалдык турнирде 9 кепилденген орунга ээ болушат жана бир курама команда плей-офф менен барат дүйнө чемпионатына. КАНКАКАФ Түндүк Борбордук Америка жана Кариб ассоциациясынын футбол конфедерациясы. Ал 1961 жылы 18 сентябрда негизделген. КАНКАКАФтын негиздөөчүлөрү 13 өлкөнүн өкүлдөрү болгон. Жаңы уюмдун биринчи президенти болуп Кол Хаумет 1961 жылдан 1969 жылга чейин дайындалган. КАНКАКАФ 41 мамлекеттен турат. Президенти Виктор Монтальяни. КАНКАКАФ ФИФАнын дүйнөлүк чемпионатынын алкагында финалдык турнирде 8 кепилденген жана 1 кепилденбеген орунга ээ. КАНМЕБОЛ Түштүк Американын футбол конфедерациясы. КАНМЕБОЛ дүйнөлүк футболдун 6 континенттик конфедерациясынын бири. Алардын ичинен эң эскиси 1916 жылы 9 июлда Буэнос-Айресте улуттук командалар арасындагы Түштүк Америка чемпионатында негизделген. КАНМЕБОЛго биринчилерден болуп Аргентина, Бразилия, Уругвай жана Чили мүчө болуп кирген. Андан кийин гана Түштүк Американын калган мамлекеттери кошулган. 1952 жылы Венесуэла акыркы болуп мүчө болгон. Мүчө өлкөлөрдүн саны боюнча 10. Ал бардык 6 континенттик футбол конфедерацияларынын ичинен эң кичинекейи. Штаб-квартирасы Лука шаарында, Парагвайда. Учурдагы президенти Алехандро Домингес. Парагвайлык 2016 жылдан бери президент болуп келет. Конфедерация уюштурган негизги турнирлер: курама командалар арасында Копа Америка, Түштүк Американын жаштар чемпионаты 20 жашка чейинкилер арасында. ФИФАнын дүйнө чемпиондугунун алкагында КАНМЕБОЛ финалдык турнирде 6 кепилденген орунга жана 1 кепилденбеген орунга укуктуу. Конфедерациянын өкүлдөрү бардык чемпионатка катышкан. Бразилия бир дагы турнирди калтырган эмес. Аргентина 16 турнирге катышкан, ал эми Уругвай 12. Андан кийин Чили 9, КАНМЕБОЛ командалары 9 дүйнөлүк чемпиондук титулга ээ. КАНМЕБОЛ өлкөлөрү 5 жолу дүйнө чемпиондугун өткөрүшкөн. Бразилия 2 жолу 1950 жана 2014 жылы. Уругвай 1 жолу 1930, Чили 1962 жылы, ал эми Аргентина болсо 1978 жылы дүйнө чемпиондугун өткөзгөн. УЕФА Эл аралык футбол федерациясын түзгөн 6 континенттик конфедерациянын бири. УЕФА эң таасирдүү жана бай. Дүйнөдөгү эң мыкты футболчулар дээрлик бардыгы Европада ойношот. Анткени ал эң жогорку айлык акыга ээ. Өзгөчө Англия, Франция, Италия, Испания жана Германияда. УЕФА ошондой эле дүйнөнүн көптөгөн күчтүү курама командалары бар конфедерация. УЕФА 1954 жылы 15 июнда Базель шаарында, Швейцарияда Франция, Италия жана Бельгия футбол федерацияларынын демилгеси менен негизделген. Башында УЕФАнын курамында 25 өлкө бар болгон. Андан кийин 55ке чейин көбөйгөн. УЕФАнын штаб-квартирасы 1959 жылга чейин Парижде болгон. Андан кийин Бёрнге көчүп барган. 1995 жылдан Швейцариянын Ньон шаарында жайгашкан. УЕФАнын биринчи башкы катчысы Анри Деланай, ал эми президент болсо Эбе Шварц болгон. УЕФА өткөргөн улуттук курама командаларынын негизги мелдеши 1958 жылдан бери өткөрүлүп келген Европа чемпионаты. 2018 жылдан бери УЕФА улуттар лигасын өткөрүп келет. Ал жолдоштук беттештерди алмаштыруу үчүн уюштурулган. Ар бир 4 жыл сайын ФИФА дүйнө жүзүндө 1,5 миллиард киши көргөн турнирди өткөрөт. Бул дүйнө чемпионаты. 2022 жылы Катар өлкөсү бул турнирди өткөрүү үчүн 220 миллиард доллар короткон. Бирок бул турнир кантип ушундай деңгээлге жеткен? 1928 жылдын 29 майында тарыхый масштабтагы чечим кабыл алынган. Бул күнү Амстердамга чогулган ФИФАнын кезектеги конгрессинин делегаттары көпчүлүк добуш менен
дүйнөлүк чемпионатты уюштурууга добуш беришкен. Анын биринчи чыгарылышында Жюль Римени жердеши Анри Деланайдын сунушу боюнча 1930-жылы биринчи дүйнө чемпионатын уюштурмак болот. Амстердамда бир нерседен баарын макулдашат. Биринчи чемпионатты ким өткөрөт? Бул маселе дагы бир жылга жылдырылган. 1929-жылы 19 майда Барселонада өткөн ФИФАнын кезектеги конгрессинин негизги күн тартибинде ушул суроо болгон. Европанын 5 өлкөсү Италия, Швеция, Голландия, Венгрия, Испания, ошондой эле Уругвай өз талапкерлигин көрсөтүшкөн. Мындай абалды көргөн эски дүйнөнүн өкүлдөрү бир добуштун арызын кайтарып алып, Уругвайды биринчи чемпионатты өткөрүү үчүн тандап алышкан. Дүйнө чемпионун сыйлоо кубогуна келсек, аны ФИФАнын буйругу менен француз зергери Абель Лафлер жасаган. 1974-жылы дүйнөлүк чемпионаттын жеңүүчүлөрү Германиянын курама командасы ушул күнгө чейин ойнолуп келе жаткан жаңы кубок менен сыйланышкан. Чемпиондор кубокту так мөөр басылган көчүрмөсүн алышат, бирок кубоктун өзү, оригинал версиясы башкача айтканда, ФИФАга өткөрүлүп берилет жана эч качан түбөлүккө берилбейт.